Кызынчасы эки факт менен эле, эки иш иштин негизинде эле кайрылайын дедим. Эң биринчиден, урматтуу Курманкул Токтуралиевич, азыр баянтан бери мен бир Сыдыкова деген бир эже боюнча Токтогулдан Роза Аманова менен Кубанычбек Жумалиевдин заказы менен айтса болот. Баласы, жалгыз баласы энесин экөөнү тең камап салды. Ал иш курамында бир дагы кылмыш иши курамы жок. Ал граждандык соттор карай турган нерсени ошо Жумалиевдин акчасына кызыкканбы, кимиси билбейм. Же Роза Аманова силердин тойлоруңарда ырдап бергендиги үчүнбү, бирок ошонго карабастан ушул эки эжени, Сыдыкова деген эжени баласын алып туруп каматып, экөөнтүн камакта кармап, анан ошол камакта кармап туруп, акчаны төлөп берсең чыгарабыз, акчаны төлөп бербесең чыгарбайбыз дейт. Бирок ал иш боюнча, ал кылмыш ишинде кылмыш курамы, бир да кылмыш курамы жок. Ал граждандык ишти. Булар өзүнүн акчасына болобу, өзүнүн мондай ырчылык данныйлерине болобу, же тойлоруңарды ырдап береби, эмнеси экен билбейм. Ошонун негизинде Генеральный прокуратуранын тергөөсү алып туруп ошол эки кишини кылмыш ишинде кылмыш курамы жок болгон нерсени камакка алып салышты. Мына бүгүнкү күнү 60-тан өтүп калган эже кичинекей өзүнүн жалгыз жалгыз баласы, 3 баласы бар, алды баланын да 3 баласы бар, жалгыз единственный кормилицти камап салдыгар. Ошол туурабы? Бизде жалгыз эле кылмыш кодекси жок да. Бизде граждандыктар кодекс бар. Граждандык кодексте ошондой спорлор граждандык иретинде каралат турган спорлор. Ошол эле Роза Аманова менен Кубанычбек Жумалиевдин койлору турат. Тигине ал бала чыгып кеткен күнү дагы ал койлорун деле алып кетет эле. Ошол жерде базар да атат. Базарды деген тиякта договор, доверенность, бүт бары бар. Проплаталары бар. Ошолордун баарын эметкенде, если баз жагынан туура эмес чечилип атса, аны граждандык катары гражданским порядке исковый заявление менен кайрылып туруп, өзүнүн мыйзамдык укуктарын пайдаланып, граждандык иретинде ошону кыраш керек болчу. Бирок анга карабастан мына каматып салышты. Каматып, мына 3 айдан бери жатат. Ошон үчүн дайыма айтам, Садыр Нуркожоевич, бүгүнкү күнү биздин тергөө органдары булар деген жөн эле мындай орусда эме бар да, коллекторский предприятие. Бул азыр модно, законно болуп калды. А так, мындай выбивание денег баягы илгери 90-жылдары сабап үтүк менен басып акчаны чыгарчу эле, азыр болсо именно сотто тергөө бөлүмдөр менен тергөөчүлөрдүн аркасы менен ошентип туруп алып туруп элди каматып ошол акчаны алып атат. Ошондой элдерден сизге дагы ушундай суроо узаткым келет, Замир Курамаевич. Мен сиз менен Совет по отбору судейде иштеп жүргөндө, сиздин өзүңүздүн принципиалдыгыңыз үчүн сизди Совет по отборудан кетирген. Сиздин принципиалдыгыңыз үчүн. Мен сизди как принципиалдуу адам катары билем. Именно принципиалдуу адам катары билем. Бирок жогорку соттун төрагасы болгондон бери өзүңөрдүн кол астыңардагы институт следственного судьяңар эмне болуп калган? Институт следственный судьяңар деген, бул деген ошо бийликтин болобу, тергөө органдарынын болобу, нотариус болуп калды. Силер соттордун аброюн, соттордун независимостин силер ошондойго жол берип атасыңар чүргөнгө. Азыр жөн эле тергөөчү, жөн эле прокурорский работник уже глейген бийликтин бир бутагынын сотун нотариус кылып
каалагандай калчачы болду. Ошону карап койгонго дарманыңар жетпей дагы. Ошону айтсаңыз, кана сиздин принципиалдыгыңыз, Замир Курамаевич, ошонго жооп бере аласызбы? Сиздин принципиалдыгыңызды мен көрбөй калдым акыркы күндөрү. Мына азыр кандай бир болбосо, кылмыш иши курамы жок болсо, надзорный орган прокуратураны карабаса, жок деген институт следственный судьи, ошону карап, могу жерде кылмыш курамы жок экен. Бул граждандык иш экен. Эмне үчүн муну эметип атасыңар деп токтом чыгарып кое турган нерсе бар. Бирок аны бир дагы төрү следственный судьяңар жасабайт. Өзгөчөсү. 1-майдын сот следственный судьяңар бул балелер болду да, мындайча айтканда. Алар деген эчтекеден өтпөй эле алардын сөзүн эле сүйлөп калды. Бул абдан туура эмес. Экинчи иш. Тет жерде бир базарда мен өлдүкмүн, мен түптүкмүн, мен Садырдын туугандары боломун деген бир Дүйшөкан деген бир аял бар экен. Ошонго акча бир кезде процент берет. Ал аял киши процент берет экен. Проценттин үстүнө проценттер кошот экен. Анан кийин акчаларды алып аткан распискаларын бербейт экен. Анан ошентип туруп договор займалары жок. Анан ошолор мен түптүк болом, мен тияктык болом деп туруп, мен Ташиевке кире алам, мен деген Зулушка кире алам деп кыйкыртып, өкүртүп туруп, мына Свердлов райондук ички иштер министрлигинин бөлүмүнүн төргөчүсүнүн 6 баласы, 10 жашарга жете элек 6 баласы, 7-чи баласы боюнда бар аял кишини камакка алып салды. Жаш кыз. 6 баласы бар. Bir 7 aylık balasın приговор менен алып туруп Свердлов райондук соту приговор чыгартып камап салды. Кечирип коюңуздар. Уголовный кодекс биякта иштебейт уже. Биякта кодекс защиты детей материнства деген иштейт. Ошо Свердлов райондук сотунун соту эмне? Ошону карай алган жокпу? Бу даже приговор берип 6 жыл наказание берген күнү дагы отсрочка исполнения деген бар. До ошол 14 жашка чейин бала толгон чейин аны камаңар, укуңар жок болчу. Аякта кодекс семьи, матери, ребенка деген бар. Ошолор иштейт. Ошону карабастан Свердлов райондук сотунун соту алып туруп ошону камап таштады. Бул туурабы? 14 жашка чейин бала толгон чейин аны камаңар, укуңар жок болчу. Аякта кодекс семьи, матери, ребенка деген бар. Ошолор иштейт. Ошону карабастан Свердлов райондук сотунун соту алып туруп ошону камап таштады. Бул туурабы? Ушундай балелердин баары эмнеге болуп атат? Элдин наразычылыгын эмнеге эл наразы болуп атат? Эмнеге ар бир кайсы бир эмелерде ызы чуу болгондо именно соттор, именно төргөлөр, именно прокурорлор ушинтип элдин кыжырын кайнатат? Эмнеге андайга чейин барасыңар? Уят деген болуш керек да. Курманкул Токторалиевич, сиз деген генеральный прокурорсуз. Абай, сен зам генерального прокурорсуң. Силер надзор кылышыңар керек. Силер граждандык ишти, бул граждандык иш, бул уголовный иш деп туруп, бөлүп туруп, силер жасашыңар керек. Эмне үчүн силер аны карабайсыңар? Эмне үчүн? Же эмне концерт берип койсо, же Жумалиевдин акчасы көбүрөөк болуп калса, ошолордун сөзүн сүйлөйсүңөр. Ошонго жооп бере аласыңарбы? Урматтуу соттор, урматтуу Замир байке, урматтуу Замир байке, карап койбойсуңарбы? Биякта уголовный кодекс иштебей калат. 6 баласы бар, 10 жашка жете элек 6 баласы бар. 7-чи баласы курсагындагы 7-чи баласы бар экен. 7-чи баласы уже 8 айлык срок менен ошону камап салды. Камап туруп зали суда камакка Свердлов райондук соту алып салды. Туурабы ушул? Бизде мыйзам иштейби? Же эмне мыйзам биз такыр мыйзамды эмес болуп калдыкпы? Биз момундай мыйзамды сыйлабасак, конституциябызды сыйлабасак, граждандык укуктарыбызды коргобосок, ушинтип жүрүп туруп, биз деген Афганистанга тете болуп калабыз убакыт өткөн сайын. Уятта адамдык сапатыңар калдыбы силерде?
Жемне байлык, бийлик көзүңөрдү мындай такырлем жамап салды. Мейлі аныңарға, байлығыңарға да, бийлігіңерге де киришпейин. Кереги жок мага. Байлығыңар да кереги жок, бийлигиңер да кереги жок. Кудайга шүгүр. Бирок адамдык сапатыңар калыш керек болчу да. Кана ошол адамдык сапатыңар. Ошол адам сапатыңарды көрсөтүп кичине момундай карап койбойсуңарбы? Кимдин акчасы көбүрөөк болсо ошол прав болуп калып атпайбы азыркы күнү? Бул эмнеден жакшылык? Эмне жакшылыкка күтөбүз ошондон? Элдин күндөн күнгө элдин кыжыры кайнап баратат. Садырова, сиз менин абамсыз. Сиздин аброюңузду, сиздин абдыракатыңызды көтөрөйүн деген эле оюм бар. Сизге жардам берейин деген эле оюм бар. Бирок силердин жан жөкөрлөрүңөр ушундай балелерге кошулуп алып туруп, сизге берип очуп саботаж кылып атат. Сиз ошону түшүнбөй атасыңар. Генеральный прокуратура болбой калды азыр, мындайча айтканда. Курманкул Токтуралиевичке эчтеке сөз сүйлөй албайм, анткени ал баш иштеп атат. Бирок анын замдары бар да. Замдар тек калыш керек да. Килеген управлениялары бар. Килеген райондору бар. Көзөмөлдөбөйсүңөр. Бир көзөмөлдөбөйсүңөр. Азыр СИЗОго эле надзорный орган мына сизге бир подсказка. Садыр Нуркожоев, сизге бир подсказка. Генеральный прокурорду замдарын чакырып алып туруп, бүт роводыларды, омбудсменди кошуп туруп, бүт райондордун барын иштерин полностью иликтеп килеген райондору бар. Көзөмөлдөбөйсүңөр. Бир көзөмөлдөбөйсүңөр. Азыр СИЗОго эле надзорный орган мына сизге бир подсказка. Садыр Нуркожоев, сизге бир подсказка. Генеральный прокурорду замдарын чакырып алып туруп, бүт роводыларды, омбудсменди кошуп туруп, бүт райондордун барын иштерин полностью иликтеп чыккылачы. Ошолордун барын иликтеп чыксаңар, ошондо көрөсүңөр. Ош жерде СИЗОдо олтурган 50% адам баласы жөндөн эле олтурат. Мен уже 26 активист жөнүндө айткым келбейт. Уже 26 активист боюнча Садыр Нуркожоев силерге вообще туура эмес информация алып келди. Вообще туура эмес докладнойлорду кылган сизге. Бул 26 активисттин ишинде бир да кылмыш курамы жок. Алар деген бир да кылмыш курамын кылган жок. Аякта призыв деген жок. Ал деген 30-чу конституциянын 30-чу беренесине ылайык негизинде ошол сөздөрдү айткан, митингден сөздөрдү айткан. Бирок алар деген преступление не оконченное. Алар жөн эле сөз менен айтып койгон. Ал боюнча эч ким чогулган да жок. Ал боюнча эч ким до конца барган жок. Ал боюнча эч кандай мероприятиялар болгон жок. Ошон үчүн ал не является преступлением, потому что ал преступление не оконченный. Ал жөн эле сөздүн негизинде эле калган нерсе. Ошолордун бардыгын мына бүгүнкү күнү сизге туура эмес маалыматтар жеткизип, туура эмес кадамга түшүрүп атат силерди. Бул алар жооп бербейт. Убактысы келгенде алар жооп бербейт. Анткени журттун атасы алар эмес. Журттун атасы азыр сизсиз. Сизге ар бир кыргыздын жараны сиздин кол астыңыздагы, сизди көзүңүздү карап турган киши. А сизге именно Садыр Нуркожоев саботаж кылып аткан именно ошолор да. Тергөө органдары, жаныңарда жүргөн тетиги шалапайлар жүрөт жаныңарда. Ошо жаныңарда шалапайлардын барын алып, ошол шалапайлардын барын кылып атат. Алардын ою бир эле. Алар ошо жакта администрацияда иштейбиз. Биз деген мына момундай деп галстук костюм тагынышы эле тимеле. Алар болсо Кудайдан жөө качкан немелер. Сөзүн ачыгын эле айтып коеюн. Жамандагандан башка бок билбейт. Могу жерде олтуруп алып туруп, фейк, тролль, фабрикалардын баарын эметип алып туруп, силерге отчет берет. Информациялар туура эмес алып барат. Мына Атай Бейшенбекти такыр туура эмес информацияны алып берип туруп сизди жаман көрсөттү. Өзүңүздүн иниңиз, сиздин айылыңыздагы иниңиз Атай деген жигит. Сиз үчүн жаным берем деп жүргөн жигит болчу. Сизге жардам берем деп жүргөн жигит болчу. Бирок айласы кеткенден, айласы жогунан барып туруп, эмеге чейин барып туруп,
чыкырды сизди дебатка. Ошол жок дегенде дебатка балки макул болуптур. Ош жерде бетме-бет туруп, мына Садырова монда кылып атат, монда кылып атат, монда кылып атат деп айтып беребиз деген нерсенин баарын кайта наоборот сизге туура эмес информацияны жеткизип алып туруп каматып салдыңар. Хотя Кемпирабад комитетине атай кирген эмес. Кемпирабад комитетине совещанияларда, собранияларда барбаган баланы каматып салдыңар. Бул туурабы? Туурабы ошол? Бул туура эмес. Уят деген болот. Садырова, мамлекет бул өтө чоң орчундуу нерсени өзүңөрдүн мойнуңарга жардам берип, силерге жөлөк таяк бололу деп берип атабыз. Бирок ошол жөлөк таяк болуп берип атабыз деген биз жөндө жаман сөздөрдү айтып, биз жөндө жаман интригаларды алып келип туруп, ошо шакалдар жаныңарда шакалдар. Бизди жаман көрсөтүп туруп, биз жаман көрсөтүп туруп, аждар көрсөтүп туруп, сизге минус кылып атат. Бүгүнкү күнү сиздин акыбалыңыз оорураак болуп калды. Оорураак, кымбаттуу Садыр Нуркожоевич. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз эркексиз. Мен сизди билем, мен постоянно айтам. Камчыбек Кыдыршаевич эркекче жүрөт. Эркекче бир каратып көрүңүзчү. Бүт өзүңөрдүн, даже өзүңөрдүн ГКМБ структурный подразделениялардын иштерин бир сыйра каратып туруп, ревизия кылдырып көргүлөчү. Силерде дагы ошо, силердин подразделенияларда дагы 50% жөндөн эле обвинение кылып болуп турушат көбү. Силер бүгүнкү күнү өзүңөрдүн элиңер менен чабышып атпайсыңарбы? Кет жерде мейли Тажикстан менен тиги булар чет элдикке менен силер договорлор түзүп атасыңар. Малатсы, жасап атасыңар иштериңди. Малатсы, ал жагынан сөз жок. Бирок могу жерде силердин жаныңарда момундай силерди момтип туруп курчап алган шалапайлар силерди аброюңарды түшүрүп атат. Ошону айтып коеюн деген. Уят деген болот. Адамдык сапат деген болот. Бизде астыда тарых деген бар. Тарых бул өтө чоң нерсе. Бирок жоопту бүгүн биздин элдин астында бербесеңиз, Алла Тааламдын астында жооп бере турган күн да келет. Күн да келет, ал да күн да келет. Бирок ошону да эстей жүрүңүздөр. Кечеки кабар агентствого берген сиздин маегиңизде. Сиз деген Кыргызстандын президентисиз. Сиз анчалык майдаланбашыңыз керек. Ата-энеси мага кайрылгандан көрө балдарын воспитывать этпейт беле деп туруп айтасыңар. Кудайыма шүгүр. Ошол балдар ошол жакта азыр 26 активист ошол жерде эметип жүргөндөр, алардын бардыгы кыйла өдө жаныңарда жүргөн саботажниктерден. Саботажды алар бизге жасаган жок, саботажды сизге жасап атат. Бул адамдар курчап алган силерди, курчап алган. Туура эмес информацияларды алып келген. Ошон үчүн эң башында Сабыр байкеге мен барып ошондо предложение алгам. Сабыр байке, момда отдельный, эч кимге независимый, акчасы жок, жөн эле момда бир какой-то эмелерди эметип туруп, силерге алып келген, Садыр байкеге алып келген информациялар биз да обработка кылып туруп, реалдуу картинаны берели деп туруп, ошондо предложение кылдым элем Сабыр байкеге бир кезде. Дөкүгө айттым элем ошону. Бирок ошонун баары болгон жок. Мына бүгүнкү күнү Садырова сизди уят кылып атат. Сиз далалатыңызды көрүп атабыз, чуркап атасыз, аракеттенип атасыз, иштеп атасыңар. Камчыбек айкем өкмөр иштеп атасыңар. Реалдуу иштеп атасыңар. Иштеп, жанталашып, жаныңарга жан уруп атасыңар. Бирок ошол жаныңарда жүргөн шакалдар, шакалдар жана шалапайлар. Ошолорду мен айтам. Бирөөсү келип туруп бетиме айтып көрсүн. Келсин, ош жерде бетин тытып аламын. Ош жерде бетин тытып аламын. Бетин тытмак турга оозу мурдун кыйшайтып коем керек болсо, надо будет. И менин тет жерде бир кыйын, өзүнчө эле мындай болгон бир жигит бар экен. Ошо силердин араңарда мен аяка спортсмендерди жеткирип коюп, тигинтип коем, мынтип коем. Келе бергиле. Спортсмендериңер менен кошо. Ошондой эле кыйын экенсиңер. Мени коркутуп, үркүтүп, тепкилейм, өлтүрөм деп өлтүрүп көргүлө. Келип көргүлө. Анан ошондо көрсөтөм мен силерге.